Быйыл 2021-2022 жыл бука бакса болобу Актаева ошол суроо. Азыр болсо ошонун баарын бүт эсептеп чыгабыз. Канча кетет? Бир башка азыркы рыноктогу болуп жаткан баа менен канча сомдон айланат? Ар бир күн жеген тоютунун баасы. Мына экинчи чабак чөп жеп жатышат азыр. Эспарцет БД аралаш чөп 270 сомдон түштү. Азыр эми чөптүн сапатын кантип текшеребиз? Канча килограмм болуш керек чөп? Анткени сатып аларда эми 273 сом аябай көп акча болуп атпайбы? Анан аябай кандай көп акча да негизичи бир боогочу. Анан ал оор болуш керек да. Азыр ошону көрөлү. Прицеп менен чөп келди. 270 сомдон мына түшүп атат. Азыркы рыноктогу баа. Мына мен жаңы эле ушул чөптөн чачтым. Эми азыр мунун салмагын чыгарып таразага тарталы да. Мына жаңы эле салмакка тарттык. КамАЗтан жаңы эле түшүрдүм. 25 килограмм. Мына кайра алалы. 0 эми кайра тарталы. Кайра койдум. Мынакей. 25 тийген жок да. Аябай оор пресстер. Ушундай пресстерди 270тен алдык. 3 пресс чачтым жаңы эле, 3 түк. Ошондо 30 букага ар бирөөнө 10дон тиди да, 3 пресс баардыгын чачтым. Мына кичине ушундай калып калды биртке асмастан. Бир түк ошондо 10 букага кетти да. 25 килограммдык, 20 килограммдык түктөр, пресстер. Сиздер алып калсаңыздар, жанагындай тараза болсо электронный, анан барып эле таразага тартып туруп эле алыш керек да. Эгерде 15 килограмм, 17 килограмм болсо утурасыздар. Анткени мисалы эле ушул 30 букага ыргытканда 3,5 боо кетип калышы мүмкүн жатат, же болбосо 4 боого чукул кете баштайт да. Бир боо 270 сом мисалы жөн эле ашыкча эле кетет. Ошондо ар бир башка чапканда мисалы 270 болбосо деле 300төн эсептесек 10 сомдон кошулуп кетти да бир башкачы. Ошондой кетет да. Анан бир күндө ошондо канчадан жеп атат? Кана эсептейли эми. 270тен 3 кечкисинде чачсак 3 мал 9 боо кетет. 9ту деген көбөйтөбүз 270ке 2430 болот экен. 2430 сом бөлөбүз кайра 30 башка. Ошондо ар бир башка 80 сомдон айланды да. Мына бир күндүк тоюту, чөбүнүн тоюту 80 сомдон айланды. Эгерде кечкисин саман кылсаңыздар, мисалы саман 100 сомдон болсо, 3 боо саман кетсе, анда башкача эсептелип калат. Анда деген 2 эле мал болуп калат. 2 мал чачканда 6 боо. 6 боону көбөйтөбүз 270, анан бөлөбүз 30га. Ошондо 1600 бирдем болот экен. Аны бөлгөндө 54 сомдон айланат экен. Бул чөптүкү да. Анан кечки тоют эгерде саман болсо, ал азыркы тапта 100 сомдон болуп атат. 3 боо саманын 300 сом, кайра бөлөбүз 30га 10 сом, 54ке 10ду кошсок 64 сом. Ошондо 15 сом эконом болду дегенди билдирет да. Эгерде кечинде дагы ушундай экинчи чабак чөп чачпасак, ошондо эсептесек болот да. Демек 15 сом экономдодук. Анан негизи саман деген бул экономдоо эле жолу да. Бул балластный корм деп коет. Объемдуу тоют катары эсептелинет. Курсакты чоңойтуучу тоют да. Анан аны болсо биз баягы каталык иретте саман бериш керек. Бул эзет, ашкан зандарын эзгенге жардам берет деп ушинтип айтып беришет. Ал негизи туура эмес. Анткени чөптө клетчатка чөптө деле болот. Айырмасы жок, чөптө эле эзет.
ошондой да саман болгону болсо мынакей эсептебедикпи жаңы эле ошол эконом тоют катары эле кетет. Анан эгерде 64 сом менен 65 сом менен айланса бул чөптүн баасы. Анан эсептейбиз жемдин баасын. Жем азыр ушул тапта 24 сом 25 сом болсо жүгөрү ошону эле көбөйтө бериңиз. Бир күндүк нормасы мисалы ушул чоң букаларга мен азыр 2 килограммдан баштадым. Бул күнүмдүк нормасы да эртең менен 1 килограмм, кечинде 1 килограмм. 20 сомдон көбөйткөндө деле 40 сом. Эгерде 25 сомдон көбөйтсөк 50 сом кетти. 65ке 50-нү кошуңуз 115 сом. Бир күндүк тоюту бул биринчи ай. Чөптү болсо 5 ай 6 ай бою ушул калпта гана жейт. Чөптүн баасы өзгөрүлбөйт күнүмдүк тоют. Жемдик болсо ай сайын 1 килограммдан кошуп кете берсеңиз дагы 20 сом. Ошондо кийинки айда деген 115ке 20-ны кошсоңуз 135 сом. Ошентип кете берет да. 3-чү ай болсо 155 сом. 4-чү ай болсо 175 сом. 5-чи ай 195 сом. 200 сомдон тоют жеп баштайт. 5-чи ай байлоого келгенде 200 сомдон жеп баштайт. Эми муну актап атабы эми ошол суроо? Актайбы бука байлаганда? Эгерде 5-чи айына келгенде 200 сомдон тоют жеп баштаса, биз актап жатканын кантип билебиз? Эмне менен билебиз? Анткени бизге күн сайын кетип жаткан тоютту кайра киреше катары жаап атабы бул суроода биз кантип биле алабыз мисалычы? Ошону билиш үчүн бизге күн сайын кошуп жаткан тирүү салмактын саны керек да. Күнүгө канча килограммдан кошуп жатат. Эгерде эт 480 сом болсо, ошонун жарымы эмес. Тирүү салмак 1 килограмм болсо, ошонун жарымы эт болсо 500 грамм дегенди билдирет да. Демек күн сайын 500 грамм эт алып жатат дегенди билдирет. 500 грамм эт болсо 480-ди 2-ге бөлсөңүз 240 сом. Демек 5-чи айында сиз 200 сом коротсоңуз 240 сом киреше тапкан болосуз да, ары жакта 40 сомдон гана киреше келет демек. Ошондой эсептелинет да. Анан өзүңүз эсептеңиз калганын өзүңүз эсептеңиз. 5-чи айына келгенде ошондой болуп калат. Биздин максат болсо 1 килограмм тирүү салмак алыш керек да. Эгерде андай ала албаса, демек артка кетип аткан болот да. Мисалы 500 грамм 700 грамм тирүү салмак алсаң да 5-чи айына келгенде жөн эле өз-өзүн эле жапкан болот да. 1-чи, 2-чи айлар, 3-чү айлар сизге иштеген болот, кийинки айлар болсо жөн эле чыгашанын үстүндө болосуз. Тирүү салмак кантип алып атат? Биз аны билип туруш үчүн букаларды ченеп туруш керек ай сайынчы. Аны ченеш үчүн мынакей ушундай лента керектелет. Бул лента деген тирүү салмакты чыгарат. Анан баарыбызда эле 500 килограммдык тонналык таразалар жок да. Андай таразалар 100 000 сом. Ошонун тегерек болот. Анан баарыбызда эле андай тараза жок. Ошол себептен лента арзан. Баасы болгондо 300 сом. Ушул номер аркылуу кайрылып алсаңыздар болот. Лента Бишкекте туугандарыңыздан же тааныштарыңыздан алдыртып алсаңыздар болот. Эгерде башка региондордо жашасаңыздар. Мынакей муну болсо кантип ченейбиз? Азыр төшүнөн алып бул жөндө видеода тарткан болчумун. Комментарийлерге шилтемесин, ссылкасын бекитип коем. Ошол ссылка аркылуу кирип карап бул лента менен кантип иштешти көрүп алсаңыздар болот. Ушул букаларды ченедим. Букалардын баары ушул акырда тизилип турган букалардын баары 280-300 килограмм
тирүү салмактар бар экен. Баарыныкы тең. Бул ряд болсо азыраак экен. 260, 280 ар кандай экен да, ошол салмактын тегереги эң аз 260 кг экен. Жаңы эле ченедим, анан ай сайын канча килограммдан кошуп атат, ошону ченеп туруш керек да. Ошондо анан билинет, эгерде 1 килограмм кошуп жатса, демек кирешеге иштеп жатасыз. Эгерде андан ылдый болсо, өзүнө өзү жаап атат да. Ушул азыркы рыноктогу баалар менен тоютту сатып алып байласаңыз, мынакей расклад деп коет го, ушундай. Эчтеке сыр же болсо бир секрет тайнасы жок эле. Мына бүт толугу менен айтып берип жатам. Ошентип ченеп анан билип турасыз да. Тоюттар болсо эми ар ким ар кандай эсептейт. Мен болсо азыркы мына алып жаткан биздин нарын өрөөнүндө тоюттун баалары менен эсептеп айтып берип жатам. Башка жерлерде болсо чөптүн баасы кымбат экен, 320 сом, 350 сом экен. Сиздер болсо ошол баа менен эсептеп, анан күнүмдүк кетип жаткан тоюттардын баасын бир башка болгон чыгарып аласыздар. Болду, суроолор болсо жазыңыздар. Рацион жөнүндө эмкиде тартайын, анткени биринчи ушул киреше чыгашаларын айтыш керек болчу. Анткени бука байлайт десе, бизде жөн эле байлай бербейли, чыгашага жөн эле кете бербейли да. Баарын эсептеп, азыркы рыноктогу болуп жаткан бааларды эске алып, анан байлайлы. Анан байлайсыздарбы, байлабайсыздарбы? Мына өзүңүздөр таразага тартып эсептеп көрүңүздөр. Колдон келсе экинчи чабык алыш керек, себебі таза болот. Экинчи чабык BD же Спортсет.